мен бул жакта азыр Анжеликаны издегем. Анжеликанын сүрөтүнө кирип, биз лайк баскан адамдарга подписка болуп чыгабыз. Бунун сүрөтү где-то 1-2 саат болуптур киргенине. Значит, адамдар пока бар. Бир подписка кылганда сиздер жаңы аккаунт ачсаңыздар 50 подпискадан кылышыңыздар керек, ар 3 саат сайын. А менин аккаунтум эски болгон үчүн мен 100-150 кылам подписканы. Ушинтип подписка кыласыз, баарына подписка болуп чыгышыңыз керек. Андан кийин подписка болгон адамдарды мында чекеден карап, мисалы мына Жанна. Чекеден карап буларга сунуш жазабыз. Менде даяр сунуш бар, ушундай сунушту мен жөнөттүм буга. Карап жөнөтө беребиз. Мисалы буга дагы бир жөнөткөндө 10 сунуш жөнөтсөңүз болот. То есть 10 SMS жөнөтсөңүз болот. Ар 3 саат сайын 10 SMS жөнөтсөңүз, сиз блок болбойсуз. Ушинтип чыгам мен. Андан соң мынакей 10 адамга жазасыз. 50 адам жаңы профиль болсо 50 адам, а эски профиль болсо сиздики возможно 100-150 адамга подписка болсоңуз болот. Бул жерде мен лентама кирдим, могу сол жакта биринчи домиктин сүрөтү это лента. Сиз подписка болгон адамдардын сүрөттөрү чыгат. Бул жерге катарынан чекесинен лайк басабыз. Мына живой аккаунттарга лайк басабыз да. Рекламаларга эмес, именно живой аккаунттарга лайк басып чыгышыбыз керек. Анткени мага ким лайк басыптыр деп булар кызыгып кайра кириши мүмкүн сиздерге. Кызыгып кайра кирет. Андан кийин уже сиздин аккаунтуңузду көрөт. Возможно, сиздин бул кардарыңыз же командаңызда лидер болушу мүмкүн. Ушинтип бул жерде 20 адамга лайк басышыңыз керек. 20 адамга лайк басасыз, андан кийин комментарий жазасыз. Комментарийди кантип жазсаңыз болот? Могул сүрөткө мисалы мында класс басып койсоңуз болот. Мен көбүнчө ушинтип эле коём, же болбосо сонун сүрөт экен деп коёмун. Сонун сүрөт деп койсом, бул ким мага комментарий жазды деп кайра сизге обязательно кирет. Сүрөтүңүзгө же лайк басат, же комментарий, же болбосо сизге бул эмне жумуш, сиз эмне жумуш кыласыз деп сизге суроо бериши мүмкүн. Андан кийин кыздар, Фаберликте аккаунтуңузда мондай өзүңүздүн сүрөтүңүз болуш керек, обязательно. Только эле продукциянын сүрөтүн киргизбеңиз. Анткени элдерди уже тажатып беришти, андай продукциялардын сүрөттөрү. Фаберлик деп эле киргизе бербеңиз. Бул жерде страницаңыз мүмкүн болушунча кызыктуу болуш керек. Монда биздин наставниктерибиздин сүрөттөрү, видеолору бар. Саякатка чыккан ошолорду мондай сүрөттөрдү киргизсеңиз болот. Видеолорду киргизсеңиз болот. Фаберликте ушундай зарплатага чыксаңыз болот деп. Анда эмесе, мен сиздерге давайте эми дайректтен кандай ответтер келет, ошону да көрсөтүп кетейин. Мисалы, мен кантип жазамын? Мисалы мондай болот менде. Саламатсызбы, сизге бир сунушум бар эле, көрө аласызбы дегенде, ал саламатсызбы, эмне болгон сунуш дептир. Мен шаблонду жөнөттүм дагы 3 варианттан бирөөнү тандаңыз дедим. 3-чү вариант боюнча маалымат берип өтсөңүз деди эле. Мен сразу голосовой жөнөттүм. Бул жерде мен 3-чү вариант эмне экенин, интернетте жумуш кантип иштейт экенин кичине эле, баарын эмес, кичине эле мындай түшүндүрүп өттүм дагы. Давайте WhatsApp'тан кененирээк маалымат берейин сизге. Кенен WhatsApp'та сүйлөшөбүз десем, сразу номерин берди. Сиздер дагы ушундай кылыңыздар. Чтобы баягы
кардарыңыз сизге ишеничтүү болуш үчүн, сизге ишениш үчүн сиз голосовой отправлять эткени аракет кылыңыз. Голосовойдо көбүрөөк ишенишет, чем жөн эле печатывать эткенге. Анда эмесе ушул болду Инстаграмда иштөө боюнча. Эгер сизге видеом жакса, класс басып коюңуз, же болбосо ушул менин шаблонуму иштетсеңиз болот.